Угунтула жамааттык мультимедиа борбору. Сиздер менен Тимурлан Мелисбеков. Саламатсыздарбы? Жалал Абад областы Базар Коргон районуна караштуу Угунтула айылында окуучуларга бир күн марафон, экинчи күнү конкурс болуп өттү. Конкурстун волонтеру Алимардан Мырза айтып кетти. Бүгүнкү иш-чара конкурс болчу. Салам алейкум Индонезия деген китеп боюнча конкурс. Уюштуруучусу Kench Books жамааты. Kench Books жамааты биз Kench үчүн иштейбиз. Анткени Kench Кыргызстан үчүн иштейт деген уран менен жалпы Кыргызстанга ошол китеп боюнча Салам алейкум Индонезия китеби боюнча конкурс жарыялаган. Мындан бир канча ай мурда жарыялады. Бүгүн ошол китептин конкурстун тесттерин тапшырдык. Буйруп насип этсе жакшы жыйынтык чыгат деп ойлойм. Анткени мыкты окуучулар катышты, баары мыкты. Менин көңүлүмдү өзгөчө бурганы бир кичинекай кыз деле келип, атайын китеп окууга кызыгат экен. Атайын ошол кыз келип, эки кызыбыз китеп окуду. Кече китеп лагери болду. Китеп лагерине аябагандай көп окуучу катышты. Бизде деле көптөгөн окуучулар катышты. Алар ушунчалык кубангандыктан менин жеке катыма жазып, ыраазычылыктарын билдиришти. Мен дагы иншаллах буйруп насип этсе дагы көптөгөн конкурстарды алып келем, лагерлерди алып келем. Кече болгон иш-чара китеп лагеринде аябагандай кызыктуураак болду. Окуучу азыраак катышып калды, анча көп эмес. 50 чакты окуучу катышты. Мага кайрылышып, бизди китепке болгон сүйүүбүз ойгонду деп рахматтарын айтышты. Аларга деле мен рахмат айтам киришкен үчүн. Мен аларды Kench Books жамаатын бул жака чакырдым. Анткени чакырганымдын себеби биздин балдар, биздин мектепке чакырдык, өзүм окуган мектепке чакырдым. Ал жерден чакырганымдын себеби биздин балдар билим деңгээли жогоруласын, китеп таанысын, билим таанысын деген максатта чакырдым. Эң негизги мен азыркы жаштарды китеп окууга чакырып кетет элем. Китеп окугула деп кетет элем да. Ошондой эле конкурстун катышуучусу Айдай Жапарова өз оюн билдирди. Мен Жапарова Айдай, 7 класстын окуучусу. Угунтула айылынын тургуну болом. Биз Салам алейкум Индонезия деген китеп боюнча конкурс болуп өттү. Биз тест белгиледик. Ошондой эле бул китептин эң кызыгы ошол максаттуу жаштарга арналган экен. Ал китепти окуп бүткөндөн кийин өзүң ошол бир жакка саякаттагың келип калат экен. Мен ошол жерде көптөгөн адамдар менен тааныштым. Бул конкурс аябай жакшы өттү. Конкурстун волонтеру айта кетти. Конкурсту номер 17 Сатыбалды Далбаев гимназия мектебинде өткөрүлдү. Конкурс адилеттүү түрдө өткөрүлдү. Аябай кызык болду жана сонун өттү. Сиздер менен Угунтула жамааттык мультимедиа борбору болду. Микрофондо мен Тимурлан Мелисбеков. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.